Теңиз бөлтүрүк кармалды. Буну эми сот эми чечим чыгарат өзүнүн. Бирок бул Канаданын гражданин Канада болгондуктан кандай чечим болот дагы бир аны көрө жатарбыз. Бирок бүгүнкү күнү 1 миллиард сом чыгаша кетти деген бул мен айтат элем, бул бир гана бир чет эле болуш керек болчу. Буга чейин бир топ ишенбестиктер болгон. Кумтөр боюнча сөзсүз түрдө жалпы коомчулук билиш керек, парламентке келип отчетун бериш керек да. Бул эми теңиз бөлтүрүк үчүн буга чейин дагы бир топ канча мындай өз билемдик менен акча коротуп аткандарын билгенбиз. Мен айтат элем, ушу 1 миллиард деген акча бул биздин бүгүнкү күнү эң чоң акча Кыргызстан үчүн. Bundan da көп чыгышы мүмкүн да. Ошондуктан сөзсүз түрдө өкмөт бул боюнча өзүнүн келип отчетун бериш керек. Bundan ары кумтөрүбүз кандай иш алып кетет? Же болсо катастрофа болуп, такыр токтоп калганга чейин созбош керек да. Министрдин кармалышы боюнча окуянын депутаттары Министрге иш козголуптур дейт, ал өзүнүн пикирин айтып атат. Эми буну сот териштирет. Чындыгында бирок биз кышка даярдыкты министрликти чакырып, биз эртең кыштан кандай чыгабыз? Ушул маселени өкмөт бул жакка алып келип, ушул жерден угалы дегенбиз. Бирок тилекке каршы өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эгерде биз алардан өкмөт кышка даярдыгын, кум торгоого даярдыгын, кымбатчылык боюнча биз отчет албай, эгерде ушундай жол менен кете бере турган болсок, анда эртең кыштын маселеси, кымбатчылыктын маселеси, кум тордун маселеси кандай чечилет? Бул жалпы элди мындай күмөн санатып атат да. Анын арасына биз жогорку кеңеште